Assalamu alaikum Kırgız elim. Salamatçılar, kınsızlar. Ertemenki tаңған менен бүгүнкү эфирибиз туугандар. Бүгүнкү эфирибиз мына ушул Ташиевке кайрылмакчы. Ошо Камчакебизге, менин Камчакеге кайрылганын себеби как УКМКнын төрагасы эмес, как вице-премьер-министр эмес. Буларды мен мыйзамсыз деп тааныганмын. Буларды мен как ака катары кайрылам. Себеби мыйзамсыздарды мен таныган эмес. Ошон үчүн Ташиев палванга деп теманы койдум. Ошон үчүн кайрылгам. Камчаке, өзүңүз билгендей, бул күндөрдө өтөт. Бул күндөр өткөндөн кийин тагдырыңыз Суталин, генерал Суталиндин тагдыры болуп калышы мүмкүн. Азыр Суталинов азыр туберкулез болуп өлөйүн деп калган. Ошо түрмөдөн чыкканда көзүңүз көргөнсүз. Мен иниңиз катары айтайын. Эми кандай болбосун, бул бийлик убактылуу нерсе. Байлык, бийлик келип кете турган нерсе да. Эми азыр көзүңөрдө май басты. Мен түшүнөм эми кичине деген адамгерчилик болуш керек да. Мурдагы Ташиев жок да азыр, туурабы? Мурдагы баягы депутаттыкка өтпөй калган Ташиев жок. Мурдагы баягы түрмөдө отуруп Атамбаевга кат жазган Ташиев жок. Мурдагы психбольницадан учетко туруп түрмөдөн чыккан Ташиевди унутпайлы да. Мындай айтканда Шерали Ханды унутпайлы, Чокой унутпайлы туугандар. Ошон үчүн Камчаке, акылыңыз болсо, кичине совет жетпесе менен сураңчы, мен лично сизге совет берип турайын. Мына жаш балдарды, мына менин курактагы жаш балдарды, мына Калмаматов, Жеңишмек Молдокматов, кайсы жигит берки дагы жигит бар эле, атын унутам. Куренов, ошого окшогон жигиттерди кой бериңиз. Мыйзамсыз отурушат, күнөөсү жок бул адамдарда. Камай турган болсоңуз, кудуретиңиз жетсе, камай турган адамдар мен сизге айтып берейин. Акылыңыз жетпесе. Акылыңыз болсо, азыртан ушул азыркы кылган баягы зордоп, кордоп, түрмөгө тыгып, эч ким түрмөдөн коркпойт. Ташаке, мен лично Камчаке, айтып коеюн, түрмөдөн эч ким коркпойт. Сен эркек жетен, булар отурганы сиз ошолорго ачык берип атасыз. Калмаматовго, Жеңиш Молдоковго ачык берип атасыз. Айтканда, булар азыр түрмөдөн отуруп, чыгышы менен силердин ордуңарды ээлеп калышы мүмкүн. Ошону ойлонуп көрүңүз жакшылап. Себеби сиз бир күн болсо бир күнү кетесиз. Өзүңүз кече айттыңыз, мен кетем деп. Ошентип кетип калышыңыз мүмкүн. Же белки досуңуз айтты, мен дагы кетип берем деди го. Кетип калганыңар оң силердин, азыр кетип силердин жолуңар ак жол болбоду да, капа болбойсуңар, жолуңар бир өтө татаал жол болду. Ошон үчүн акылыңыз болсо, советиңиз жок болсо, мен телефонго чалып турсаңыз, мен сизге совет берип турам, эмне кылыштычы. Ошон үчүн ойлонуң. Тагдырыңыз Суталиндин тагдыры болушу мүмкүн. Ошондо анан менин айткан сөздөрүм мына эфирим сакталып калат. Ошондо карап көрөсүз, ошондо ошондо инем туура айткан экен деп. Акылыңыз келгин. Камчаке, кандай болбосун, акабыз болосуз, эми мыйзамсыз болсоңуз дагы ошо вице-премьер-министр УКМКнын төрагасы. Бирок мен сизди таныган эмес экен. Ошон үчүн мен сизге кайрылып атам, мен ака катары. Аман болуңуз, эстеңиз жакшына. Болбосо чалыңыз мага. Лично чалсаңыз мен сизге көп нерсени түшүндүрүп берем экен. Давай ака, тынч болуң.